Урматтуу замандаштар, биз Бакытбек экөөбүз ошо видеолорго түшкөн комментарийдеги суроолорго жооп берип отурабыз. Азыр дагы бир жакшы суроолор түшүптүр. Бакытбек ушул жана оттун касиети деген видеодон кийин түшүптүр да. Арча түтөтүү кандай касиетке ээ дейт? Например, кыргыздар алас кылып арча түтөтөбүз, четверг күндөрү обычно ошондой болот. Жаңы жылда арча түтөтөбүз. Негизи бул арча түтөтүү деген эмне, мунун кандай касиети бар вообще? Сиз өткөндө от жөнүндө жакшы айттыңыз эле да, от тазалайт депчи. Ошондой эле сыяктуу арчаны биз от кылып деле күйгүзгөн жокпуз, бирок түтөтүп атпайсызбы? Ошол жөнүндө бир аз маалымат берип койсоңуз, биздин көрүүчүбүз ушундай суроо берген экен. Бул мындай да, мен кандай түшүнсөк, баардык нерсе адамдын ниетинде да. Ниет койдуң да, ошо арча менен тазалайм дедиң, ошо тазаланат дедиң, суу менен тазалайм дедиң, же болбосо илгерки апалар берсе, андай таза жок болсо ширеңкени алып эле, ширеңкени күйгүзө салып элечи, бүтүп коюшу да. Ошого да тазалам кылабы? Ошого кеп ошондой да, кеп алып бири кубат дечи, кичинекей кубат, бирок адамдын ниети чоң болот да. Адам ниетин койду да, тазалансын дегенчи. Ошондой нерселерден, ошондой ишеним, ошондой нерсе менен кылган нерсе, ал ошонун күчү миңечеге чоңоюп кетет да. Мисалы ошол эле жамгырды жаабаган жамгырды ошондой ниет менен де жаратып коюшуп атпайбы? Жаайт жамгыр деп 7 киши, 8 киши чогулуп туруп батасын жайып койсо, жаап атпайбы? Чынында аны Кудай жагышкан жок, жаасын депчи. Жок, ошол кишилердин ишениминдеги пайда болгон энергетиканын күчү жаадырып койду да. Азыр эле ошол илимдер кайра кайтып атат, ошол ырымдардын баары кайтып атат. Сөп дегенде баардык нерсенин көбү эле бизди ритуал деп коет. Бул аалам менен байланыштын негизинде болуп атат да, баардык нерсечи. Аалам менен адам байланышканда, байланыш иш кылганда бул күч болот, кубат болот. Анан мындайча түшүндүрсөк, жанагы цикл болот да, айлануу цикл пайда болот да. Биз аны унутуп калбарбыз. Аалам менен ошол аталарыбызга калтырып кеткен ырымдардын баары аалам менен байланышат, бирок биз ырымдарды өзүн билебиз, бул мындай кылат, арча жагат экен, буну түтөтөт экен депчи. Бирок алардын ырымын билгенден сырын жоготуп алдык да. Түшүнүк жок, глубина. Сыры жок, ошон үчүн биз иштете албайбыз да көп нерсечи. Эми ар бир үйдөгү умай эне деп койсо, ар бир эне умай да. Эгер алар ошол ырымдардын баарын колдонуп биле турган болсо, анда чын эле эч кандай оору деле жок болмок. Илгерки оору жок да, ошодон калган, илгери оору жок болгон да. Көп нерсени өздөрү эле жазып алган. Азыр биздин баарыбыз эле больница деп ичкен дарыбызга ишенип калдык да. Мындай аалам менен байланыштагы нерселердин баарын биз жокко чыгарып алдык. Сон, рахмат байке. Анан дагы өткөндөгү боз үйдөгү суу боюнча тартылган видеодон кийин да биздин бир көрөрманыбыз суроо берген экен. Кытайдын темир боз үйүнүн энергиясы кандай болот деп, энергетикасы кандай болот деп. Например, азыр сиз өткөндө айттыңыз, мына боз үйлөрдө мык жок, бул жерде вообще энергетика башкача жасалган депчи. Темир боз үйүнүн энергетикасы кандай болот ошондо? Мындай эле караганда өзүңөргө белгилүү болсо керек. Бул колдон жасалган боз үй. Биздин жыгач боз үйлөр, жыгач боз үйлөрдүн баары бул мындай жандуу да. Буга жасалып атканда эле бир өзүнчө жан киргизилген да, бунун энергетикасычы иштеп турат. Адамдын жан дүйнөсүндө дагы ылдый го, ошол сыяктуу керектүү энергетиканы алып, керексизин кайра чыгарып турат. Анан боз үйгө илинген ар бир элементтер турбайбы? Булардын баары аябай чоң кызматтарды кылат да. Мисалы илим боюнча, мисалы эле илинип турган нерсе, көрдүңүзбү, чачыкты. Бул деген адамдын мээсинде нейрон клеткалар бар да. Канча миңдеген нейрон клетка. Ошонун көчүрмөсүнөн акын берип койгондо, бул аркылуу ошол коюлган ниет менен бул иштей баштайт. Адамдардын нейрон клеткаларычы. Анан тазалайбы? Ишке кирет да баардык нерсечи. Боз үйдө баары ошо тирүү каралат да. Ошо боз үйдүн ичинде чечилген сөздөр дейт, боз үйдүн ичинде чечилген же алган аяндар, булардын баары түздөн түз аалам менен өзүнчө байланыштырган да. Мен башкалар пирамида дейт го, кыргыздар буну боз үй деп
өздөрүнүн эме тоого да чынында ошо пирамида түзүлүш да бул. Пирамида бул ааламдык болсо, жердеги байланышты түзүп турган бул биздин божүйлөр да. Вот айырмасы ушунда да. Кытайдыкында андай жок да, Кытайдын ниети башкага салынган да. Мисалы, мен бул божүйдү тигип атканда мындай деген түшүнүккөн да, сен бул божүйгө жамандыкты такыр алып сал, жамандык нерсе, значит жаман нерсе киргизбе деп тиктирген да. Жапжаңы болсун, анан ошонун ичине ырымдайсың, ошондой таза нерсе гана ичинде айланып туруш керек. Көрсө божүйдүн ичинде өзү баягы бурчу жок болгондуктан бунун ичинде таза энергия өзү айланып, керектүүсүн берип, керексизин кайра жөнөтүп ушунда турат экен да. Бул эми аалам менен түздөнүш байланыштар. Мына келип аткан деле ааламдан чыккан жети нур туура ортобузга түшөт экен, ошол жерден тарап турат экен божүй менен кош айланып. Мында айланат да жер. Ушунчалык бир чоң нерсе. Анан Кытайдын божүй бул эми жазалган деле анын ниети башка да. Бизнес ошондой жака неметкен да. Бул кыргыздын божүйүндө даже затого ушундай таң калам, мына кире берген жерге адам сөзсүз таажим кылып кирет да, жүгүнүпчү. Негизи ошентип бериш керекпи? Негизи мисалы төр деген сөз бар да бизде. Төр деген сөздөр мына кыргызда гана колдонулат. Мисалы төрөлдү деп коет. Эмче кыргыз улуу дейбиз биз. Адамзаттын төрөсү келди деген сыяктуу да. Төрдө дайыма ата бабалар отурат. Ошону сыйлаган ата бабалар менен урпактар биз биргичте сыйлап келебиз. Ошол барбы жокпу алардын күчү энергетикалар отурат деп сезебиз да. Анан ошон үчүн мында божүйдүн ырымын айла колдонуп атат, төркүй деп коюшкан го. Ал үйдөгү төркүйгө эч ким кирбейт го. Кандай ал жабылып турат да, себеп дегенде төркүйдү таза кармашкан илгерки апага. Божүй сыяктуу элестетипчи. Ушул жерге мисалы ата бабаларыбыз отурат, ушундай деп чечишкен да. Ошон үчүн дайыма келин алганда ошондой болуп калганда келиндерди эскертишкен. Ай, мына тамдан абайлагыла деп. Ал там ыйык сезилген да, ыйык ошондой урматташкан, ошондой сыйды алмашкан да. Анан биздикилер азыр жаштар билбей калды да, андай үйгө кирип алган, каалаган жазып атат. Бирок айтып берсең анан уялып калат да, окуйбайм эмне кылдым депчи. Просто ошо сыйго, урмат сый ошолорго болгон. Бирок эми ар бир үйдө эле андай төркүй жок да. Төркүй деп илгеркилерде болчу эле да, жана илгерки айылда ошондой эле болчу эле. Азыр шаарда болгону 2 комнат үйдө жашаса, 3 комнат үйдө жашаса, 4 комнат аралашып калды. Айылда мен билгенидеги кайсы үйгө кирсең эле төркүй бар болчу да. Төркүйгө кирдечи же төркүйгө төшөк салып бердечи ушундай да. Анан төркүйдө бала чактан эле төркүсүн билбейм, ошол сезип өстүп кандайдыр өзү жаткандан корк чыкса. Худду ошол. Действительно көрсө ошол энергетика болгондуктан ал энергетика бизге бир кандайдыр бир жакшы таасирин тийгизген күндөрдө биздин дене чочуп ошондон коркуп калганбыз. Мен могу 4-күн гор больница жакта бир үйгө бардым да. Бир кадыр түн тосконго 1-2 жыл болуп калды. Анан ошол үйдүн биз отурган чоң комнатасында отурдук. Ошону боз үйдө кылып жасаптыр да. Энергетикасын. Төбөсү бар. Точно ушундай кылып ууктар менен жасагандай кылып, бирок комната да. Демек ал жерде ошо боз үйдүн энергетикасы бар да. Анысы ниет койду да. Ушуга биз эл түшүнүп алсак, ниет деген нерсе өтө улуу нерсе да. Ушу биз ниет койгонду билсек эле ошол нерсени коюп кете беребиз. Ошол эле боз үйдү салбасак да, боз үйдүн түндүгүн одо ниет койдук да. Ниет койгондон кийин ал нерсе не болду? Ошол энергияны биз орнотуп койдук. Жаратуучубузду атпайсыздарбы? Мына жаратуучулук деген ошол биз жасап кете беребиз ар бир адам ойлор мененчи. Только ошону таза тунук жасаш керек да. Сон Бакытбеке, сизге чексиз сүйүү жана ыраазычылык. Сон жооп болду. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы суроолоруңар болсо видеолордун астына жаза бериңиздер. Сиздер үчүн атайын ушинтип видеолорду тартабыз, сиздерге жооп кылып. Баардыгыңыздарга ийгилик.